Bismillahirrahmanirrahim. Sözümdü, merimdi, urayımdı Allah'tan isminden başlayımın. Salamım жалпы Кыргыз элине, момун мусулман бир туугандарга, жети областта Дубанда жашап жаткан бир туугандарыбызга, чет мамлекетте жүргөн мекендештерибизге саламыбыз болгон болсун. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатуху. Урматтуу Кыргыз элим, урматтуу момун мусулман бир туугандарым, бардыгыңыздардын 12 айдын султан айы болгон Рамазан айыңыздар менен куттуктайбыз. Туткан орозоңуздар кабыл болгон болсун. Кимде ким bir işleri düşüp, oğurup, tuta alбай калган bir туугандарыбыздын кийинки Рамазан айына орозо кармаганга насип эткен болсун. Урматтуу Кыргыз элим, урматтуу момун мусулман bir туугандарым, мына бүгүнкү күндө ушул Жалал Абадтын жүрөгү болгон мечитте отурабыз. Жалал Абадтын центральный мечитинде. Мына биздин жаныбызда отурган Исламидин биздин карыбыз, 30 пара Куранды жаттаган биздин bir тууганыбыз. Андан кийинки биздин Жалал Абадтан эң жана Кыргызстанда дагы эң мыкты деп айта алам. Азанчыбыз Билал биздин bir тууганыбыз, кийинки биздин bir тууганыбыз, ушу Куранга жакшы түшүп келе жаткан биздин bir туугандарыбыз, Кахраман биздин bir туугандарыбыз. Ассаламу алейкум биздин bir туугандарым. Биз bir туугандарым, урмат Кыргыз элим, биз кече айтканмын, убада бергенмин. Биз даярлаган жокпуз, Алла күбө. Колдон келишинче мечитте Алланын үйүндө отурабыз. Биз бул жерде конокпуз. Булар дагы бардыгыбыз бул жерде конокпуз. Колдон келишинче сиздерге чындыкты гана айтып кайтканга биз аракет кылабыз, урмат Кыргыз элим. Биринчи мына сурообуз Исламиден укам, Алла разы болгон болсун. Рамазан айы менен куттуктайм. Туткан орозоң кабыл болгон болсун. Мына биз бул күндө даярлаган жокпуз. Кече биз сиздерге айттык. Негизинде мен эмне үчүн айтпадым муну? Бул жүрөктөн чыккан сөз, бул жакшы да bir тууганым, жүрөктөн чыккан. Анан кээ эфирде көп адамдар даярланышат. Ушул тууралуу суроо берем деп даярланып келишет. Биз Аллах Таала бизге жардам берет. Аллах Тааланын күч кубаты менен неме кылабыз. Мына азыр 30 пара Куранды жаттап толугу менен ушул мечитте тарава намазын өтүп атасыз. Бул не деген нерсе өтө кыйынга жатат. Биз эле аркаңызда туруп алып намаз окуп, биз мындай тура албай буттарыбыз кылтырап атат. Сиз болсо шу 30 шу 20 параны, bir параны окуп, 20 рекетти окуп, туруп эмени да Куранды да айтып атасыз. Алла разы болсун, Аллах күч кубат берүүчү. Шу сиздин 30 пара Кураныңызга жаттаганга кимдер себепкер болуп калды? Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Muhterem cemaatul muslimin. Allah subhanahu ta'ala'ya hamdü sanalar bolsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e, o kişinin azvac mutahharat, ahl-i beytleriga, ashablariga, tabi'in ve teba tabi'inlariga Allah Ta'ala'nın salatları ve rahmetleri bolsun. Bizning Qur'oni Karim yodlashligimizga sababchi bo'lgan asosiy eng katta sababchilarimiz avvalambor ota-onamiz bo'lgan. Qolaversa bizning o'sha bir tug'an akamiz bor. Biz oilada 5 ta aka ukamiz, o'sha 3-chi akamiz qori bo'ladi o'zi. Shu akamiz ko'proq sababchi bo'lgan. Ota-onamiz va ustozlarimiz sababchi bo'lgan. Eng asosiy Qur'oni Karimda yodlashligimiz siri bu avvalam o'sha bomdod namozidan avval 1 soat, 2 soat avval turib o'qishlik. Biz oilamizda ota-onamiz har kuni dadamiz ertaman bomdoddan oldin 1 soat, 1,5 soat avval o'rgatar edi va o'zlari qarab o'tirar edi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom aytadilar, duo qilganlar: "Allohumma barik li ummati fi bukuriha." Ey Parvardigor, o'zing meni ummatimni ertalabki ishida o'zing baraka ato qilgin degan. Mana shu ertalabki turib ibodat qilishlikni, tilovati Qur'on qilishlikni barakatidan Alloh taolo bizga 2 yilda qori bo'lishlikni Alloh taolo nasib qildi.